Альянс Алтыны компаниясында Жаныкулов Данияр деген бар. Ошол жигит Альянс Алтынга караштуу Бакубат Талаш фондуна тийиштүү каражаттын баарын чечет. Фонддун 5 кишиден турган байкоочу кеңешине жалаң өз тааныштарын топтоп алган. Алар болсо Данияр эмне айтса ошого макул болушуп, кол көтөрүп беришерин билдиришти. Бир сөз менен айтканда, фонддогу миллиондогон каражаттар ушул Жаныкулов аркылуу бөлүнөрүн кайда жашырабыз. Каражатты бөлөөрдү Талас облусунун губернатору Мурат Алиев менен макулдашып коеру тууралуу билгендер айтып жүрүшөт. Суроолор жаралууда. Эми ушул Данияр өткөн жылдын декабрь айында өз айылына балдар бакчасы үчүн бир чала бүткөн үйдү 100 000 АКШ долларына сатып алганы ушул учурда уудуу кеп болгону кандай. Анткени Талас өрөөнүндө андай баадагы үй жок экендиги келесуга да белгилүү. Аны Манас айылында эмес, облустун борбору болгон Талас шаарында эң мыкты деген 2 кабат үйлөр ашып кетсе 30-40 000 АКШ доллары болот. Бала бакчага делген үй лай менен эле салынып, сыртынан абышкан кыш менен капталыптыр. Эч кандай сейсмикалык коопсуздук эрежелери сакталбаган үйгө жаш жеткинчектерди кантип киргизгенин жатышат. Кудай сактасын. Бирок эртең жер титиреп кетсечи, жаш балдардын коопсуздугу кандай болот? Ал бүт эле үйү 100 000 АКШ доллар болсо, дагы 2,5 миллион сом ремонт жана башка иштер үчүн которулганбы? Ошон менен бала бакчанын баасы 10 миллион сомго чукулдап бардыбы? Айыл ичиндеги андай үйлөр ашып кетсе 1,5-2 миллион сом болору бештен белгилүү. Негизи ал айылда буга чейин 3 бала бакча иштеп келгендиктен 4-чү бала бакчанын зарылчылыгы деле болбогону камкууланды. Альянс Алтыны тарабынан карапайым элдин керегине жаратуу, жашоо турмушун жакшыртуу багытында бөлүнгөн каражатты Жаныкулов атасынан алган акчадай эле сугунуп жатканы иш жүзүндө ырасталабы? Раис Дакбергенов.